Кээде туруп ал армандарга таң каласың да. Эшектин пулуна ат издегендер бар туугандар. Мынандай жакшы нерселерди чыгарып койсоң дагы акылга сыйбаган баада сурагандар кээде капа калат. Эми албетте бул соода дейсиң. Бирок акыл калчап алдыга койгон нерсени баалай билгенден жакшы. Өзүң кандай баага алсаң, ошондой баага сатасың дагы. Өзүң кандай баага алсаң, ошондой сапаттагы козу дагы аласың туугандар. Бул баалар эч бир асмандан келип түшкөн нерсе эмес. Ошол айтылган баадагы койлорду сойсоң дагы эти ошол баага жакындап бара турган нерсе. Ал эми сапат жагынан бул албетте үстүнө, урук жагынан сөзсүз түрдө үстүнө коюлуш керек. Мындан бир канча күн мурун мен буудайдын уругун реклама кылдым. 50 сомдон деп чыгарып бер деди. 50 сомдон килограммын чыгардым туугандар. Ал эми буудайдын өзүнүн баасы, жемдик буудайдын баасы канча турат? 25 сомбу, тең жарымы. Бирок уруктун ошончолук артыкчылыгы бар. Уруктун ошончолук, анткени 1 тоннадан 7,5 тонна, 8 тонна дан жана 300 түк пресс алдым, саман алдым деп бизге ошол буудайдын ээси айтты. Бирок бул факт туугандар. Бул 2 жылдан бери мен өзүм көрүп турган нерсени айттым. Ал эми кой маселесинде дагы дал ошондой нерсе. Баа өйдөрак болгон нерсенин сөзсүз түрдө сапатына, келечегине кошкон салымы болот. Ал эми бул койлордун баасы 40 миңден деп коюлду. 40 баш, жалпысы жаштары 2 тиштен 6 тишке чейин. Бирок басымдуу 90% 2 тиш, 4 тиш койлор туугандар. Дал ушундай курактагы койлорду сурашат дагы төмөн баада багылышат туугандар. Эми дыйкандар ушунчалык деңгээлге жетип мээнет кылгандан кийин албетте алдагы үзүрүн көрүш керек. Ушунча жыл мээнет кылып, анан жайдары койдун базардагы сатылган койлордун пулунда эч ким саткысы келбейт. Эгерде ошондой сиздер дагы ошондой деңгээлде саткыңыздар келсе, анда базардан барып эле терип алып кой кылып, кадимкидей жашоону улантып берген жакшы. Мисалы 15 миңге кой алып, козусун 8 миңге сатып, бирок 1 жылдык расходуңуз сиздики 10 миң сом болот туугандар. Койлордун дареги Каракулжа районунда, Лайтал айылында. Комментарийге жакшы гана ой пикириңиздерди калтырыңыздар туугандар. Бул соода, бирөөнүн соодасы, бирөөнүн жумушу, бирөөнүн турмушу дегендей туугандар. Акылыңыздар жеткен бааны бериңиздер. Калчап көрүңүздөр, ар жак бер жагын ошо айтылган баадан бир аздан коюп берилет жана бардык бааттарга жеткирип берүү уюштурулат. Видеонун койлордун толук 40 башын тең бүгүн кайрадан чыгарабыз. Биздин каналдан күтүңүздөр.